Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте мындай айтылады. Атани Жибрил алейхиссалам фақала я Мұхаммад, عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алдына Жебірейіл келіп, о Мұхаммад, қалағандай жаша, барыбір өлесің. Қалаған кишіңді жақсы көр, андан бір күн ажырайсың. Қалағаныңдай амал қыл, амалыңа лайық жазаланасың. Ошондуктан сіз қалағаныңыздай жашаң бұл жашоодо, албетте бір күн жан береріңізді ұмытпаңыз. Сіз қалаған кишиңизди жақсы көрүң, албетте бір күн андан ажырайсыз. Бір күн ажыратыласыз. Мисалы, балалуу болуп кубанып турганыңызда бір күн балаңыздан ажырап калууңузду эсепке алып коюң. Үйлөнгөндө сүйүнөсүз, бір күн сүйүктүү аялыңыздан ажырайсыз. Муну эсепке алып коюң. Бул жашоодо бир нерсеге жетиштиңизби, бір күн ажырайсыз. Муну эсепке алып коюң. Бардык нерседен ажырайсыз. Бул Аллахтын коюп койгон сүннөтү. Инсан муну акыл калчап кулагына куюп алуусу керек. Кудум ажырабай тургандай жабышып алабыз бул жашоого. Үй бүлөнүн акысы бар экенин билүү керек. Алардын акыларын берүү керек. Бирок колдогу бардык нерсенин баары кала турганын, баары нерсе өтүп кете турган нерсе экенин унутпоо керек. Кээ бир инсандар өлбөй тургандай жашашат. Кээ бир ата-энелер балдар үчүн өмүрүн берип жиберет, жаштыгын, күч-кубатын берип жиберген. Бирок убакыт өткөндөн кийин чоңоюп алган баласы ата-энеси үчүн кичине убактысын кызганат. Аз гана малын кызганат. Албетте салих перзенттер керек, таква кылганы жакшы. Бирок бул жашоодо бир күн келип мына ушул нерсени түшүнүп жетебиз. Азыр да кеч эмес. Биз үчүн Раббибизден башка чыныгы дос жок экенин унутпайлы. Аллах Таала айтат: "Фафирру илаллах", Аллах Таала тарапка качкыла дейт. Бар адамдар сизди таштап кеткен кезде да Аллах сиз менен бирге болот. Бул үчүн Аллахты жакшы таанып билип, анын таухидин, бирлигин жүрөктө бекем сактап жашоо керек болот.